Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү адабий окуу сабагыбызда силер менен макалдар жөнүндө сөз кылабыз. Макал бар жерде акыл бар деген тема менен таанышабыз. Макалдарды билебиз балдар. Кандай макалдарды билесиңер? Эстеп көргүлө. Макалдарда бардык акыл ойлордун бермети топтолгон. Улуулар турмушта болгон ар кандай окуядан акыл менен жыйынтык чыгарып, улам кичүүлөргө накыл кылып айтып калтырышкан. Алар кичүүлөр үчүн жүрүм-турумдун элдик эрежелери катары кабылданган. Аны бузуу жаман корук катары бааланган. Макал лакаптар акыл эстүүлүккө, адептүүлүккө, эмгекчил, билимдүү болууга, элди коргоого, ата мекенге кызмат кылууга чакырат. Макал лакаптар кыска, так айтылган ой туюмдары. Анда эмгекчил, жакшы адамдар даңкталат. Жалкоо, адепсиз адамдар шылдыңга алынат. Биздин ата-бабаларыбыз өздөрүнүн турмушунда болгон ар кандай окуялардан улам акыл менен жыйынтык чыгарып, биз кичүүлөргө, өзүнөн кийинки муундарга накыл сөз катары жана өтө маанилүү сөздөр катары бизге макалдарды калтырып кеткен. Азыр мен силерге бир нече макалдарды айтып беремин. Анын арасында кээ бирөөнү түшүндүрүп да беремин, а калганын силер өзүңөр окуп, түшүнүп, мага айтып бергенге аракет жасайсыңар. Өзүңдү эр ойлосоң, өзгөнү шер ойло дейт. Сиз деген сылык сөз, сен деген сенек сөз. Биз бейтааныш адамдарды көрсөк, аларга салам беришибиз керек, анда сиз деп кайрылышыбыз керек. Биз билбейбиз да ал бизден улуубу, кичүүбү, ошондуктан сиз деп кайрылабыз. Эже агаларыбызды сиз деп сүйлөсөк, анда өтө жакшы, жумшак жана жагымдуу угулат. Ал эми сен деп сүйлөсөк, анда биз ал адамга орой мамиле жасагандай болуп, орой сүйлөп калабыз. Ошондуктан сиз деп сүйлөгөнгө аракет жасайлы. Кекчил болбо, эпчил бол. Ат сыйлаган жөө баспайт. Тил жүрөктүн ачкычы дейт. Тил, биз өзүбүз сүйлөп жаткан тилибиз. Кандай гана жакшы, жагымдуу, маанай көтөрө турган сөздөрдү айтсак, анда адамдардын жүрөгү жылып, бизге болгон мамилеси өзгөрүп, өтө жакшы жыйынтыкка алып келет. Ошондуктан жаман сөз сүйлөбөй, жагымдуу сөз, жылуу сөздөрдөн, ата-энеңерге, досторуңарга, жакындарыңарга жылуу сөздөн айтып, алардын көңүлүнү көтөрүп турганы аракет жасайлы балдар. Баатырдын көркү эл менен, дыйкандын көркү жер менен. Карынын кебин капка сал. Кулдай болуп иштесең, байдай болуп ичерсиң дейт. Биз канчалаган өзүбүздүн күч аракетибиз, мээнетибиз менен көптөгөн иштерди жасап, тамак аштап, бири-бирибизге жардам берсек, ошондо биз өтө жакшы, байдай болуп жашайт экенбиз. А эгерде иштебей эле, жөн эле үйдө жата берсек, эч кандай ишти аткарбасак, анда биз жакшы жашай албайбыз. Жалкоо болуп калабыз. Ошон үчүн көп-көптөн эмгектенгенге үйрөнгүлө. Ат адамдын канаты. Эмгекчилдин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу. Билимдүүгө дүйнө жарык. Атаны сыйласаң, акылын ук, энени сыйласаң, эмгегин баала. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Билим алыш үчүн көп окушубуз керек, көп изденишибиз керек, билбеген нерселерибизди сурап, китептерден карап, улуулардан, мугалимдерден сурасак, ошондо биз билимдүү болобуз. Билим алыш үчүн ийне менен кудукту казыш өтө кыйын, ошондой эле билимди дагы алыш өтө кыйын. Ошондуктан көп окуп, изденип, билбеген нерселерибизди үйрөнүшүбүз зарыл. Билимдүүдөн акыл чыгат. Өнөрлүүнүн өмүрү узун. Бир жолу калпың билинсе, сөзгө алыңгыс болосуң. Чыныгы дос чындыкты сүйлөйт. Көп жашагандан эмес, көптү билгенден сура дейт. Мен
бир нече макалды түшүндүрдүм балдар. Эми ушул китебибизде берилген макалдарды окуп чыгып, канча макалды жаттай аласыңар, күчүңөр жетишинче макал жаттап, ошол макалдарды канчалык түшүндүңөр, ошону айтып бергиле.